Бул бизнестин психологиянын бизнеске болгон пайдасы өтө чоң. Психологиянын бизнеске тийгизген таасири өтө чоң. Түшүнүңүздөр. Анысыканда ушул тема жөнүндө дагы өтө көптөгөн суроолор болуп атат. Бизнес боюнча сабак өтөйүн деп атам. Бизнес боюнча, урматтуу катышчылар. Бизнес боюнча психологиянын бизнеске тийгизген таасири. Мен бул жерден өзүмдүн башыман гана, мен да 3 жыл соода кылгам. 3 жыл базарда иштегем, 1 жыл мал саткам, мойкада иштегем, стройкада иштегем. Ошентип мен могу ишке келгенче мен көп жыл мен дагы эл катары грузчик болуп иштегем. Эл катары анан ошол иштеген ишимдин баарын, акчанын баарын мен илимге салгам, билимге салгам. Анан мен ошол илимге, билимге салгандын эсебинен азыр сиздерде мына ушунчалык результат кетип, ушунча адам чогулуп аткан себеби дагы ошол. Буюрса ошол жакында бизнес боюнча сабак баштайбыз. Мен силерге моундай бизнес кылгыла, моундай кылгыла, тигиндей кылгыла деп лапшаны илбейм. Просто принциптер жөнүндө. Адамга акча эмне үчүн жукпай атат мисалы. Мен дагы көп жыл иштегенде өзүнүн садакасын чыгарган эмесмин мисалы, канча процент чыгарыш керек экенин. Аны могу давлаттын системасынан үйрөндүм. Энатага берет дегенди билчү эмесмин мисалы. Аны дагы ошол жана давлаттын немесинен Жипар деген эжем үйрөттү. Ошто жана Шайыргүл деген врач эже бар мисалы, ал дагы үйрөткөн. Анан ушинтип келип туруп анан ошону биз көрсө баягы иштеп аткан ишибиздин да берекесин алып коет экен. Берекесин. Неге дегенде биз керектүү нерселерди туура эмес кылгандык нерсебенен. Ошон үчүн бул жерден кабылуучулар үчүн жакында бул бизнес боюнча сабак башталат. Бизнесте эсептөө эле акча табуу эмес, бул жерде акча кайсы адам кандай эмоционалдык абалда турганда акча жугат, кандай абалда турганда акча жукпайт мисалы. Ошол нерсенин баарын биз тереңирээк түшүндүрүп беребиз. Мисалы, мусулманчылыкта айтылат, сен бизнес кылып атканда эгер оюң, ниетиң ылдый жакта эле болсо, көпчүлүк мына эркектер баягы бизнеси жүрүп атып, аял алганда де бир кызга жолукканда артка кетип, банкрот болуп калган учурлары көп негизи. Эмне себептен ошентип калат? Бул жерде аялдар деле. Адам кандай чувствода акча адамга жугат, кандай чувствода жукпайт. Ошолор жөнүндө өтө терең сабак болмокчу. Мен мактанбай эле коеюн, мен бизнесмен болбосом дагы мен көптөгөн бизнесмендерге өзүбүздүн колубуздан келген адамдын эмоционалдык абалын түшүндүрүп, алардын жакшы жардамдарды бере алдык деп ойлойм. Ошон үчүн могу бизнес боюнча бизнес психология деп сабакты ушундай коебуз. Бул жерде мен силерге лапшаны илбейм, конкретный фактылар менен, конкретный нерселер менен гана мен өзүмдүн башыман өткөн нерселерди гана силерге мен сабак берип келем. Мен буга чейин деле өзүмдүн башыман өткөргөн нерселерди сабак берип келгеним үчүн силерде мына результат болуп көрбөгөндөй, түшүңөрдө кирбегендей результаттардын болуп атышы бул мен өзүмдүн башыман өткөргөн практиканы силерге берип келгенимдин эсебинен ушундай болот. Эгер мен өзүм башыман өтпөсө, тияктан урдап алып, бияктан урдай алып, шүмшүлүңдөп тиги кобуштан окуй калып, бул кобуштан окуй калып мен берсем, анда бул адамды алдаш кыйын азыркы заманда. Психологиянын бизнеске тийгизген таасир деп коелук. Теманы ушундай коелук. Психологиянын адамдын нерв системасынын бизнеске тийгизген таасири. Ошол үчүн да сабак беребиз. Мисалы, чыгыш элинде бир жакшы макал бар. Жүзүңдө жылмайы болбосо, магазин ачпай эле кой деген жакшы сабак бар. Жүзүңдө жылмайы болбосо, магазин ачпай эле кой деген түшүнүк бар. Ушул тууралуу да аябай кенен сабактар болот. Кабылуучулар болсо плюс белгисин бассаңар болот. Же биздин ар бир сабак өзүнүн уникалдуулугун жогото элек, урматтуу катышчылар.
Birinci kurs bolobу, экинчи курс болобу, үчүнчү курс болобу. Үчүнчү курска мен 1 сабак карыспын, ошондо унутуп калып жүрөм. Үчүнчү курс болобу, тарамыш болобу, шакалдар болобу. Биздин ар бир сабагыбыз өзүнүн актуалдуулугун жогото элек. Ошон үчүн бизде мына миңдеген адамдардын окуп аткан себеби ошондон. Анысы кандай, Кудайым буйрса, бул дагы көпчүлүктүн суранычы менен болуп атат. Мага жеке сүйлөшүүгө чыкканда мен минтип калдым, тигинтип калдым. Анан ишим мындай болуп калды, анан ишим тигинтип калды, анан жакшы эле иштеп аттым эле, банкрот болуп калдым дегендер жөнүндө дагы өтө терең түшүнүк берилет. Неге дегенде психология, түшүнүктөрбү? Ошон үчүн бул жагын дагы эме кылабыз. Биздин сабактар 3000 сомдон 1500 сомго чейин эле мына бүгүн 1000 сомдук сабак болуп атат. Ошон үчүн биз 5 колду оозубузга салып 30 000, 200 000, 300 000 деген жокпуз. Ошон үчүн эң минимальный цена бул 3000 сом менен гана көптөгөн сабактарды үйрөтүп келебиз. 3000 сом менен, анан 1000 сом менен, 1500 сом менен гана сабактар үйрөтүлүп келет. Ошол урматтуу катышчылар, мына жерде менеджер Толкунай. Дагы айтып коеюн, мо бизнес, психология, бизнес бул укмуш сабак, керемет сабак мына. Шакалдар кандай укмуш болуп атат мисалы. Бул өтө терең сабак шакалдар. Экинчи курс кандай терең сабак. Тарамыш сабагын эми айтпай эле коеюн, анан бир 20 000, 30 000ге сатып алсаңар деле болот негизи тарамыш сабагын. Сиздерге мына 1000 сомдон катыштыңар. Анысы кандай, бул да сабак өзүнүн аябай чоң актуалдуулугу бар. Бул сабактын аябай чоң актуалдуулугу бар. Неге дегенде, менин бул өзүмдүн башыман өткөн окуялар. Бир тур акчам көбөйүп кеткен учурлар болду, бир тур азайып кеткен учурлар болду, бир тур карыз болуп калган учурлар болду, Ошонун баарын биз билим менен, илим менен, мусулманчылыкты, кыргызчылыкты аралаштырып туруп, ошонун баарын Кудайга шүгүр түзөп, ошол карыздан чыгып, эми өтө деле эмес, эми аз-маз эле. Ошодон чыгып кеткенге Кудайга шүгүр, шанс бизде болгон. Ошон үчүн бул жерден билим деген билим экен. Эгер сабактар боюнча мына мо менеджерлердин телефону жазылды. Ошол жактан көрсөңүздөр болот.